İddia деген emne? İddiаны дагы бизде көп эске албай калып атышат. Айрыкча ошол Гүлбардағы молдолорго дагы кулактардын алдын сырга болсун. Экинчи турмушту нике кыйып аткан мезгилде кээде молдолор дагы эске албай коюп атасыздар. Бизге келип атат ошол нерсе. Нике кыйгансыздар, никеңиздер өткөн эмес. Бирөөнүн катын бирөөгө никелеп берип койгонсуз. Же бирөөнүн никесинен толук чыгып бүтөлөк мезгилде экинчисине никелеп берип койгон. Эми аны ким экенин айтпайм, ушундай болуп атат имамдарганчы. Ушундай жагдайлар бизге келди. Ошон үчүн идда деген маселеге сөзсүз көңүл буруш керек. Бир инсан аялына талак бердиби? Аялына талак бергенден кийин бул аял башка бирөөгө турмуш куруп, башка бирөө менен жашап кетиштиги үчүн бул идда күтүүсү шарт бул аял. Идда дегени al-iddatu lil-hurra allati tahisu masухiyas. Idda kүйөөсүнөн талак алгандан кийин аялы кийинки башка бир күйөөгө жаңы турмуш башташтык үчүн аял кишиде билебиз, айыз деген нерсе бар. Ошол айыз каны 3 ирет келүүсү шарт. 3 ирет дегени 3 күн эмес. 3 күндөн көбүрөөк 3 жолу. O degeni bir жол ар бир аялдын ай сайын өзүнүн адаты бар. Ошол адатына көрө bir жол айыз көрөт, 5 күндүр мүмкүн, 4 күндүр мүмкүн, 3 күндүр. Андан кийин ортодо bir тазалык болот. Ал өтөт, bir айыз толук болуп бүтөт ошондо. Анан экинчи айызды көрөт. Экинчи айыз көргөндөн кийин ортодо дагы тазалык болот. Ортодо дагы 20 күндүр, 25 күндүр таза жүрөт. Андан кийин 3-чү айызды көрөт. Ошол 3-чү айызы токтогондон кийин анан башка турмуш курганга турмуш курса болот бул аялчы. Ага чейин 3-чү айызы токтогонго чейин башка бирөөгө никелеп берип койгон болсо, ал нике жарабайт. Ал никахы фасид деп коет, бузуку нике деп коет. Бирөөнүн никесинен чыгып бүтө эле экинчиге никелеп берип коюу деген нерсе да. Ошол нерсеге эске алайлы. Анан бул айыз канды көрүп аткан аялдык ушундай. Кээ бир аялдар бар, мисалы жашы өтө чоңоюп кеткен. Мисалы 50 жашка чыкты, 55 жашка чыкты, 60ка чыкты. Ал аялдар айыз көрбөйт, кан токтоп калган. Айса деп коет аны араб тили менен. Ошол кан көрбөй турган, же болбосо кээ бир аялдар таптакыр айыз көрбөшүп. Ошол сыяктуу айызы жок болгон, айыз көрбөй турган аялдар болгон болсо, анын иддасы ал башкага турмушка чыгыштык үчүн 3 ай мөөнөт күтүш керек. Бул кан көрбөгөн аялдык ушундай эске алайлы. Себеп 3 ай деп койсо, кээ бир жерлерден неме коет экенбиз, өзүбүзчө айыз көргөн аялды 3 ай тургузуп туруп анан кийин берип коет экенбиз. Ол 3 айда бүтпөй да калышы мүмкүн анын иддасычы. Ошон үчүн 3 ай мөөнөт менен күтүү бул кан көрбөгөн аялдык. Ал айыз менен күтүү бул кан көргөн аялдык. Дагы бир аял бар, ал аял талак алып аткан мезгилде курсагында бала бар экен, боюнда бар. Бунун иддасы кандай болот дей турган болсок, боюнда бар аялдын иддасы ошол талак алып аткан мезгилде боюнда 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык айтор боюндагысы бар болгон болсо, мунуку ай менен да эсептелбейт, айыз менен да эсептелбейт. Мунуку качан ошол боюндагы баланы төрөгөндөн кийин анан иддасы чыгат, анан башка жаңы турмуш курса болот. Ага чейин ага мүмкүн эмес. Ага чейин башка никелеген да мүмкүн эмес. Мындай айыз дагы бир нерсени билейли. Иддада ушундай отурган аялга жуучу болуп да барылбайт. О никелеш эмес, жуучу болуп да барылбайт. Фих китептеринде мухтасарда деле келет ал нерсе. Ал жуучу болуп, мисалы бир адам, бир аял күйөөсүнөн талак алыптыр да, ажырашыптыр. Ажырашкандан кийин анын иддасы толук эсептелип, иддасы бүткөнгө чейин ага колун сурап да барбайсың. Ал жакшы амалыңыз. Качан иддасы толук болуп бүтөт, андан кийин анан колун сурап барып, андан кийин никелесе болот. Ушул идда маселесине сөзсүз түрдө көңүл бурайлы. Ошол айрыкча ошол Гүлбардагы дамлаларыбыз, имам дамлаларыбыз ушул нерсеге сөзсүз экинчи турмуш, аялдын экинчи турмушу болгон учурда көп ишкал кылып коюп атабыз ушул маселелердечи. Дароо эле берип коюп атабыз да, ушул нерселерге эске алган болсок, ошондо никеси дурус болот. Эгерде иддасы бүтпөстөн туруп, иддасы чыга элек мезгилде башка бирөөгө никелеп берип койгон болсоңуз, ал нике жарабайт. 1000 кутбу окусаңыз, аны 1000 ижабы кабыл кылып 20 күбөн алып келип койсоңуз, ал нике жарабайт. Эске алайлы ушул сөздү.